ошол 2020 жылы ошо өтүп кеткен жылы республикалык жаңы ысымдар деген аталышта Бишкекте атайын жаш таланттарды таланттын балоо же аларды көтөрүү максатында атайын ушундай фестиваль өтүп келет жылында. Быйыл 6-чы рет өттү. 7-чи рет биздин Ошто өтөт. Ош мамлекеттик университети өткөрөт да, Кудай буйруса бизде кезек. Бұл менің биринчи дебюттік спектаклім емес. Мен мындан мурда 3 спектакльде башкарып жаткам. Бұл 4-чү спектакль. Анан бұл спектакль негизи ийгиликтүү спектакльдердин бири болду. Себеби көп ийгиликтерди алып келди, көп жактарды көргөзгөнгө түрткү болду. Анан элдин кызыгуусу бул спектакльге аябай жакшы болду. Себеби бул бүгүнкү күндөгү сүйүүнү, эртеңки күндөгү дагы сүйүүнү, мурдагы сүйүүнү дагы баяндап турган, бул эскирбей турган сүйүүнү баяндап турган спектакль болгон үчүн бул 3-чү жолу коюлуп жатат. Спектакль тууралуу айта турган болсок, Кыз күйөө спектаклі. Марбазиевтики лирикалык драма. Эми ушул спектакльдин өзүндө өтө актуальный тема бар. Себеп дегенде азыркы турмуштагы ушул кайнене менен келин, күйөөсү менен аялы экөөнүн жашоо турмушундагы окуялар